Сизден баягы чоң акын катары, анан драматург катары билебиз. Мына чоочун киши деп бүт баардыгы кызыгып көрдү. Ошол эми Сооронбай эжекебиздин ошол чыгармасын эми популярдуу чыгармада азыркы заманга ылайыктап, эл көрө тургандай кылып, бир жаштар талим тарбия ала тургандай кылып туруп кино форматына түшүрүп берипсиз. Бул аябай чоң эмгекте. Көпчүлүк ойлойт китепти окуп эле тартып коет, андай эмес да. Бул укмуш. Анан ошо кандай иштерди кылып атасыздар? Мындан башка да эмне долбоорлор кылып атасыз? Ошону экичтен бир сурап коеюн дегем. Ошол биз былтыр 6 ири долбоор ишке ашырдык. Бул ар кандай жанрдагы. Бул социалдык, сүйүү темасы, жанагындай балдар жана өспүрүмдөр үчүн жомок деп чыпалак бала деген жомокту бул пилоттук кылып алып чыктык. Мультфильмби же кино? Жок, игровой деп коет. Бизде артисттер ойнойт балдар үчүн. Анан бул кандай кабыл алынат болду экен? Биздин азыр балдар эми аябай укмуш нерселерди көрүп, баарынан кызыгып, канып, мындай таң калбай калышкан да. Анан мен өзүм ошонун презентациясына катышып отуруп, балдардын арасында отуруп, анан көрдүм да, бир дымы чыккан жок, 2 саат отуруп беришти. Анан бүткөндөн кийин кетишпей, артисттер чыкса кол чабышат. Анан балдар эми баягы орусча сүйлөшөт да көбүнчө. Анан булар жана биздин жалпак тилге салдык эле. Муну кандай түшүнөт экен десек, аны дагы түшүнүшөт экен. Эми каныбызда бар да. Анан ошону менен ал пилоттук чыпалак бала болчу. Быйыл ошо жеңилбес жедөө деп ошол жомокту улантып балдарга тартып атабыз, Кудай буйруса. Бул жанагы бир чоң, абдан чоң долбоор. Эми мындай ар жылы ушу балдарыбыз үчүн бир 12-10 сериядан ушундай тартып берип турсак, мындай бир жакшы жолго түшүп калышат болуш керек деп ойлойм, калкем менен. Анан Мурас, тиги Руслан акым жетекчилиги менен, режиссерлугу менен Мурас деген кино Мурас чыкты. деген кино чыкты. Жаңы чыктыбы? Жаңы чыкты. Руслан эме канча колу, канча башы бар анын. Жакында эле бир фильм түшүрөт эле. Студиялары көп да. Студиялары көп. Жардамчылары көп. Анан кийин өзү көзөмөлдөп турат. Ошол Мурас дагы аябай жакшы чыкты. Ошонун сценарийси жаздыңызбы? Жок. Мындай да, биз баягы бизге конкурска келип түшкөндөн кийин, сынакка келип түшкөндөн кийин тематикасы жакса, анан кийин алар сценарий иштеп чыгат, сценарийди көркөм кеңеш карайт. Анан көркөм кеңеш кабыл алгандан кийин анан өндүрүшкө киргизебиз. Анан ошондо тендер менен кетишет. Бул жана кыргыз кинонун акчасы менен тартылдыбы? Мамлекеттик акча. Мамлекетте. Мамлекеттик колдоо алынбадык белек. Биз баягы 22-жылы президенттин жарлыгы менен Жаралдыкта кыргыз сериал чыгармачыл өндүрүштүк бирикмеси мамлекеттик бекемеси. Ошондо чоочун киши дагы ошондой болду да? Чоочун киши да ошол, Мурас да ошол, Жомок да ошол, Жалбыз да ошол, 36 серия финал тартылып бүтүп атат. Анан Кудай буйруса, нарк деп жанагы социалдык мындай руханий роликтерди жасадык. Анан 3 ошон мындай жалпылаган музыкалык клип жасадык. Биздин бир азыр 5 миллиондон ашык көрөрмандарыбыз бар. Аябай жылдын күтүлгөн долбоор деп чоочун кишини күтүп атышат. 2-чи сезону башталды. 2 күн мурун өндүрүшкө кетти. Ал эми өндүрүшкө кетти деген тартыла баштады да. Өндүрүшкө кетти деген бул тартыла баштады деген сөз да. Производствого кетти. Ошол анан быйыл дагы баягы 4 чоң долбоор менен, анан дагы тарыхый жыл деп ошо кошумча каражат сурап атабыз. Тарыхый мынакей Чыңгыз Айтматовдун бир нече 3кө бөлүп, балалыгы, мынакей жаштыгы жетилген курагы, анан кийин улуулуктун көркөм фильм болот кыстырды. Сериал. Сериал болот, Сериал. Кудай буйруса деп туралык эми. Тайган Тойгун деп морки милициянын 100 жылдыгы келип калды. Эл менен бир милициянын ортосунда бир ишеним пайда болсо, мамыр жумур болуп жашаса, коомдо мындай зөөкүрлүк, зордук зомбулук жок болсо деген. Анан ача албайт, таба албайт, тигиндей мындай деген сөз элдин арасында көп жашайт да. Ошолорду булардын деле өмүрү окурталдуу, өтө коркунучтуу. Анан ошону кылмыштуу топ менен ошолордун күрөшүн көрсөтүп, мына жөнөкөй турмушта кандай булар, үй бүлөдө кандай деген ачык берүү. Эли ансына детективдик кинолорду, сериалдарды жакшы көрүшөт. Детективди? Ошого окшогон 4 долбоорду
кетирип атабыз, Кудай буйрса. Өзүңүз жазганчы, өзүңүз баягы жакшы сценарист катары, драматург катары? Өзүм жазган ушу Жалгыз 3-чү финал кетип атат. Жалгыз, мунун режиссеру ким? Мунун режиссеру Ринат Мурзаев деген. Биз эми мүмкүн болушунча жаштарды дагы тартып, Жок, керек. тегерегибизди Керек. баягы эски аттуу баштуу болуп калгандарға эле баягы басым жасай бербей, ошондой эле балдар, таланттуу балдар чыгып келе атат. Ошолорду дагы көрөлүк, ишеним артып көрөлүк. Бир жерден аксайт, бир жерден жыгылат, кайра турат деп анан кийин ошолорго ишеним көрсөтүп атабыз. Бирок жакшы, Кудайга шүгүр, мындай азырынча бир уят кыла элек. 1,5 жылдай болду биздин иштеп атканыбыз. Көз жаштарда мына караң, ошол эле Руслан Акун деген сүйүн Откеев тарттыр, Откеев тартты, Руслан Акун тартты. Бакыт Осмонкуловдон деле бирдеме чыгат ал. Тынчтык Абылкасымов деген ошол мына ошого окшогон балдар чыгып келатышат да. Ринат Мурзаев. Буларга эми биздин аркабыздан келаткан жака мындай ишенимдүү карап, силерге ишенебиз, силер жасагыла десең, алар колуна алат да, анан иштейт да. Анан жок сен мындай туруп тур деги аттуу баштуу келсин тартсын. Ал аттуу баштуу кишилер албетте баягы тажрыйба мол. Анан бирок биздин мындай да сериалдын бүгүнкү күндө баягы күнү казак биздин кесиптештерибиз келип кетишти. 2 күндө бир сериал тартышат. Бир серия тартышат экен. 2 күндө. Биздикичи ортосунан канча? Биз азыр мисалы үчүн бир серияны биз бир топко эле, бир серияны деп айтпайм, анткени биз деген мисалы 12 серияны мына булар канча 6 айда тартып беришти. Откеевтер 12 серияны 6 айда тартып беришти. 15 күндө бирден бүтүр да. Ошондой монтажный анысы менен анан толук даяр болсо, бардык баягы жумушчу орундар даяр болсо, бул бат эле. тартып тияктан бирөө монтаждап анан чыгат. Түрктөрдүкү ушундай. Ошо кичине алдыга кеткен өлкөлөр ушинтип абдан ылдам иштеп калышты да. Анан Кудай буйрса бизде ошого жеши, бизде эми эң чоң көйгөйүбүз павильонубуз жок болуп атат да. Сериал өзү павильондо тартылыш керек. Павильон деген эмне? Павильон деген бул бүт шарттары менен, шарттары менен ичине жасай бересиң да. Мына сиздин кабинетти жасашыбыз керек болсо, биз павильон ичин эле жасап алабыз да. Анан бул мындай кыймылда болот да. Анан өзгөртүп башка нерсени жасай берип, ушул жерге эле башка нерсени коюп койсо болот. Бул ыңгайлуу да. Павильонду канчага жасаса болот? Мындай ал деле кымбат болуш керек, Ал деле бир топ, бирок бир жасап алсаң, бул калган өндүрүшкө кире турган бүт сериалдарыңдын акчасы үнөмдөлөт. Анан жамгыр болот, эми табигатка ишенич жок да. Анан ошончо киши менен көчөдө сууда калбайсың. Ичинде сырттагы аба ырайына карабай тарта бересиң. Бул жагынан алганда павильон сериал үчүн абдан жана абадай суудай керек да. Ошол павильон деген эми сериалдын сахнасы деп койсо болот да. Сериалдын үйү. Жөнөкөй адамдар түшүнгөндө болсун. Сериалдын үйү. Мындай ангар сыяктуу эле болот да. Абдан бирок анан бүт жанагы свет жана башка жылуулук, ушунун баардыгы камсыздалган, баардык жерде вентиляция. Анткени биз Өзбекстанга, Ташкентке барып калганда фестивалга былтыр көрдүм. Жаман ичим күйдү. Укмуш экен. Сонун кылып мындай ичке. Андижанда да бар экен павильон. Бардык жеринде бар. Самаркандында бар, Ташкентте бар, Хивасына да алып барышты, мында да бар. Анан Хивадагысын көрсөңүз, таң каласыз. 156 гектар жерди бериптир. 156 гектар жер төөлөр жүрөт. Себеби киного төө да керек, ат да керек, кой үйүрү менен жылкылар керек. Баягы тамакка продукт кандай керек болсо, киного керек нерселерди ушундай даярдап коюш керек экен да, туурабы? Ооба да. Баягы биз плов жейм деген менен күрүч болбой калса плов жок да, ошол сыяктуу эле экен да. Бүт баардыгы даяр болот, кыйналбайсың, бир жерде борборлоштурулган. Аябай жакшы идеялар экен. Мисалы мен эмнеге ыраазы болуп атам, мына чоочун кишиде жакшы актерлор тандалыптыр да. Мындай башка бирөө келсе да кыргыздын жерин көрүп, элин көрүп, жаштарын көрүп, сүйүнүп, көзү кубана тургандай, сыймыктана тургандай берилиптир да. Бул аябай маанилүү. Күжүмпө деп бир кыш санатасы деп корейлерди сүйө берет, бирок Кореяга барганда андай сууларды көрбөйсүң да. Аларды тандап туруп, жакшы имиш кылып атпайбы? Жана түрктөрдүн сериалдары, Бразилиянын сериалдары ошол өңүттөн алганда аябай жакшы кылып атыптыр. Жана балдар менен иштегениңиздер жакшы экен, анткени YouTube'да балдардын программасы кимдики көп болсо ошонун тили таркай берет экен да, бала кезде үйрөнүпчү. Мисалы азыр эмне үчүн биздин балдардын немисче тил чыккандар бар экен. Англисче, орусча, себеби контент жакшы да. Настяны көрүп атат, Синий трактор дегенди көрүп атат. Анан муну балдардын контентин кылып атканыңыздар аябай жакшы экен.
Анан жаштарга орун бергениңиздер өтө жакшы экен, анткени эми ар бир заман өзүнүн каарманы бар да. Мисалы, саясатчылардын кыйындары бул заманда баары бир мындай детальдарын биле бербейт. Ал тургай мен ушу заманда дамын, бирок азыркы 20 жашар балдар билген көп нерсе билбейм да. Ошон үчүн анан ушу мен эле баатырмын, мен эле кыймын деп жүрө бергенде дагы жолду жаап коет экен да, аны көрдүк да. Мен министр болгонмун да, билесиз. Мадает министр болуп жүргөндө ушу кинодогу залкайрыл адамдар мындай карасаң каражат бүт эле ошолорго кетет экен да. Жаштарга жол ачылбай атканы болгон экен. Ошон үчүн жана ак жол ошол баланы койгонбуз да, билесиз да. Азыркы иштеп атат. Жакшы кадрлар чыгып атат. Ушуларды убай кубанып атам. Эжеке. Өзүңүздүн мындай драма театрда драмаларыңыз коюла элекпи жакын арада? Башынан бери эле коюлбой эле келатат. Анан бирок кайсылар мындай белгилүүлөрү? Бул баягы Туңгуч театры, Академиялык театр менен бирге иштеп келатканда, тиги Каныбек Иманалиев айткандай, биз сиздин спектакльдериңиз менен чоңойдук деп калат да. Жаш кезде сүйлөшүп жүргөн кезде ошол 88-89 жылдары ушул жерде Апамдын махабаты, Апамдын махабаты жазылган. Кара кызы дагы. Ушунун баары меники Күйөөс атам. Ушунун баары менин калемимден чыккан. Анан ошо коңшулаш өлкөлөргө чейин профессионал театрларында коюлуп атат. Уралда, Өскеменде, Тажикстан, Душанбеде коюлду. Анан мындай болот экен да. Өскемен деп коюшабыз. Өскемен деп коюшат. Тиги сериалга ооп кеттим. Анан драмага колум көп жете бербей калды. Жаңы бир жакшы идеяларым бар, бирок ошо отуруп иштегенге чын айтсам убакыт таппайт. Баягы пандемия күндөрү сиздин бир Москвада жазган катыңызды окуп алып, ошол мезгилде сиз жанагы ооруканада турбайсызбы? Мен Байкеңерде алып жаткам. Анан Ташкент. Ошондо анан ден соолук тилеп койдук эле, жакшы Кудайга шүгүр аман эсен болсун. Ал жанагы пандемияга тажи тумоо деп, ошоно чыгып кет эми, акырын чыгып кет. Эми эл мындай да, эл деген ар кандай айта берет экен. Бирөө айтат чыгыштан келди, бирөө айтат батыштан келди, бирөө айтат тияктан түштү, бияктан түштү. Чындыгында бул деген сыноо да. Өтө чоң адамзатка сыноо болду да. Мына кемелер жүрбөй калды, машиналар жүрбөй калды, самолеттор учпай калды. Биз ошондо тигиш өтүп кетти да. Так ошол баары токтоп аткан кезде өтүп кетти. Анан эми сөөгү ошол жакта калып калат экен деп. Алып келдиңиздерби? Алып келбедик. Жок, Кудайдын кудурети менен келди да. Жана ошоно мындай ошол Новосибирскиге учурушту, эптеп бир самолетто 3-4 эле киши учтук. Ушундай бир чоң биздин Россиядагы, Москвадагы элчилигибиз жардам берди. Бул жактан өзү менен иштешкен чоң баягы адамдар абдан аракет кылышты. Ушу Жамбашы ушул жака жатса экен деп. Ал да кыргыз үчүн кызмат кылган киши экен. Анан ошол 3 күн 3-түн 4-күн дегенде келдик. Мындай жеңил машина менен. Ал киши баягы табытта мен жанында отуруп келди. Ушу биздин чоң бир адамдын башына сыноолорду салат экен, көтөрдүк. Анан ошону ал күндөрдө өттү, Анан кандай жолдорду басып келдик. Бир чоң өмүрдүн чоң бөлүгү. Канча нерсени ойлоп кайра баштан сапырганга үлгүрөт экенсиң. Анткени жол да мындай казактын чөйүн талай ирме чөлүндө кака эткен карга жок, кеткен кузгун жок. Бир эле картина. Баары жабык. Бир дүкөн иштебейт, бир гана заправка бар да, и то чыкпайт. Анан ошентип эми муну да көрдүк. Анан эмне кылабыз эми, жазганды көрүш керек, көтөрүш керек экен, чыдаш керек экен. Ошентип анан жаныбарда болсун, жаңы сериалдарды күтөбүз. Бирок мына сериалда деле бир бум болду да. Мурдагы деңгээлде бир жаңы деңгээлге чыкты. Биздин кинолор жаңы деңгээлге чыгып атат. Биз негизи талант эле экенбиз. Мен бир убакта жанагы Замирбек аксакал менен төкмөлөр түгөнөт деп ойлодук эле, андай эмес экен. Аркасынан аалы чыкпады. Эми караңыз, Алы, Жеңишбек, Элмирбек, азыркы мына балдар, Чегедел Болгонбаев, Азамат бар, ошол эле Саргашка байкебиз бар, мисалы. Баян деген бар, Идрис деген бар. Аккан арыктан суу ага берет. Ушундай экен. Анан манашлар да караң, жаңы манашлар чыгып атат. Анан кинодо деле Төлөм Ошокеев, Болот Шамшиев,
Анан Дооронбек Садырбаев, Геннадий Базаров эмне түгөнбөй эткенбиз да Кудайга шүгүр. Мелис Улбукеев менен же болбосо анан кийин чыкты баягы Дос Салкын тарткан агабыз бар эмеспи? Эрнис байкебиз. Андан кийин деле мына жаш балдар Мушкиндер тартып атат. Жакшы. Анан элибиздин өзгөчөлүгү ушунда экен, өткөндө бир казак кино тармагынын өкүлү айтып атат, кыргыздар азамат дейт. Биз дейт мына Голливуд башкаларга кирсек дейт, алар биринчи өздөрү кинолорун көрөт дейт. Анда да чындык бар да. Негизи патриот эле экенбиз. Ошол эми просто сериал аркылуу мындай көп тарбиялат экен да, адам таасирленет экен. Бул сериалдын бир өзгөчөлүгү кинону көрүп эле анан чыккандан кийин унутуп калат, кинону кубалабайт. Кайра көрсө 5 жылдан кийин көрөт балким, же көрбөй деле коет. А сериалды кубалайт. Күтөт, окуя менен бүтөөрүн билгизбейбиз да. Биз дагы сонун жерден үзүп коебуз, андан аркысын күтөт. Ошол күткөнгө чейин мезгилдин ичинде булар ойлонот. Мындай ой жүгүртүү, аң сезимдин кандайдыр бир деңгээлде татаал ойлорду ойлошун, ар бир каарманды талдап, анан жазып атпайбы бизге комментарийге. Ушунчалык көп комментарий алдык ушунда. Тиги Толкунбекти жазып атат, Жайнаны жазып атат, Зыйнатты жазып атат, өздөрүнүн көз карашын айтып атат. Сен туура эмес кылдың. Кадимкидей бул жерде күрөш бар да, талаш тарчы дискуссия. Бир колдосо бири айыптайт. Ушинтип тазаланат да, адам ушинтип бирөөнүн бирнекесин байкап калып анан мындай болбош керек экен деп мындай ушул тарбиялык мааниси бул жагынан алганда үй бүлөлөрдүн баягы үй бүлөлүк ынтымактычылыгы, үй бүлөнүн тазалыгы, үй бүлөнүн ыйыктыгы ушунун баардыгы тең баягы сериал аркылуу көрүүчүгө бат жетет экен да. Анан ошол үчүн айтабыз да, бул сериал зомби депчи. Сериалды көргөндөн кийин биз өзүбүз деле ушундай болуп да, түрктүн бир сериалын баштап алсаң, аягына чыкканга чейин күтөсүң. Анан көрүп бүткөнгө чейин, бүткөндөн кийин анан мындай көксөсү сууп деп анан талдашат. Анан кийин чыдабай урушкандар болду. Бербейсиңерби бат-бат. Ошосуна болот да. Анан ушу кыргыз сериалы Аламы деген YouTube'да өзүбүздүн каналыбыз бар. Сиздин телефонуңуздан кирип эле кирсеңиз, Мурас ошол жерде турат. Мурастын азыр чыгып атат. Бир 10 сериясын уже көрө аласыздар эле. Өзү ушу сериалдын дагы бир жакшы жери бир тармак жөнүндө пикирдин оңолушуна себеп болот экен. Мисалы, бизде биринчи мугалимден кийин мугалим жөнүндө кино тартыла элек экен да. Анан баягы Апыр Мадамин жөнүндө Агай сериалы. Ооба. Ал аркылуу мугалимдердин кадыры көтөрүлдү да. Анан мен ойлоп атам, ушул Табыл деген бирди ичинде сериал тартылса деп тилейм да. Ошондо бир ишкердик маданият, кыргыздын колунан иш келерин, бир жаңы идеялардын автору болорун, бизде да бренд барын, Шоронун тарыхы, сонун кетмек деп ойлоп коем. Анан баягы милиция жөнүндө тартса, тарткан айтпайсызбы? Эми баягы милицияны жаман көргөндөр көп, бирок иш аябай оор да. Кээ бирлер ушунчалык жакшы иштейт. Ошентип бир мындай туура пикир, туура ой келишти да себеп болот экен да. Мындай объективдүү калыспалагангачы. Жеке мен сизге азыр өзүм бир китебимди белек берейин. Мына ошол азыркы китебим ушул да. Мен атамды таптым деп. Анан бул жакта эми эскерүүлөр бар. Анан күндөлүктөрдөн бар, көркөм чыгармалар бар, макалалар бар. Так. Эжеке атыңыз мындай? Жеңишгүл. Немеси Жеңишгүл, Өзбекова. Өзбекова же Өзбек? Өзбекова эле. Өзбекова. Үйүнө алып салгам. Орустар туура эмес жаза бергенде. Береке, ийгилик, ак жол тилейм. Анан ушу мурдагы баягы союз учурунда билим алгандардын кол тамгасы кол жазса аябай кооз эми биздики. Жактуу болот. Чоң рахмат. Чоң рахмат анда сизге эле каалайбыз атайын. Көрүшкөнгө кубанычтамын. Баягы биз деле бала кезден эле атыңызды билип, сиз радиодон көп чыксыз, теледен көп чыкчу элеңиз. Мен адабиятка кызыкканмын. Кыргыз адабияты боюнча республикалык олимпиадага катышып, биринчи алган күндөр болгон. Анан баягы адабиятка жаңы аралашып атканда бизде бир өкүнүч ушул кыргыздын мындай жаңы адабияты айтылбай калды да. Дагы деле сурасаң Темиркул Мөталиев, анан Алып Токонбаев, Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков, бер жагы Кубанычбек Маликовго келип токтоп болуп атпайбы? Керек болсо мына Жоло Мамутов менен Турар Кожомбердиевди көп айтылбайт. Азыркы прозаиктер жөнүндө такыр эле аз маалыматтар. Мисалы Касым Кушубеков деген бар, Бейшенбай Усубалиев деген бар, Абдилhamid Матисаков деген бар.
драматургиядагы акыркы магикан катары дагы деле Раматылык Бексултан Жакиевди айтып жүрөбүз. Мына сиз окшогон адамдарды ушул жаңа адабиятты дагы жаштарга, элге журтка таанытсак жакшы болот эле. Бул боюнча бир менде деле ой болуп атат. Чогуу иштесек жакшы болот экен. Рахмат эжеке. Рахмат. Рахмат сизге дагы.